Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 20 сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз кичи мектепти курак 6-7-10 жаш. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабакка көңүл буруңуздар. Балдар мектепке өтө кызыгуу, умтулуу, толкундануу менен барат. Мугалим да, ата-эне да ошол мезгилде балдардын психологиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алып, мектепте, үй-бүлөдө билим тарбия алуусун уюштурса эң жакшы натыйжага жетишүү менен баланын кызыгуусун, умтулуусун сактап калып, аны андан ары тереңдете өстүрө алышат. 6-7 жаштагы балдардын дене түзүлүштөрү калыптана элек болот. Алар ийилчээк келишет. Ошол себептүү урматтуу мугалимдер жана ата-энелер ушуга маани бериңиздер. Мугалим мектепте, ал эми ата-эне болсо үйдө бала отуруучу стулдарга көбүрөөк маани берип, ошол балага ылайыктап даярдоосу зарыл. Бул мезгилде айрыкча 7 жаштан кийин баланын баш мээсинин салмагы кескин жогорулап, чоң кишилердин мээсинин салмагына жакындайт экен, 1300 грамм. 7 жашта баланын мээсинин маңдай бөлүгү тез өөрчүп жетилүүсү аяктайт. Ошол себептүү бала максаттуу, пландуу аракеттерди аткаруу мүмкүнчүлүгүнө жетишет. Ошондой эле балдардын манжаларынын, муундарынын бекемделиши да тездейт, 9-11 жашка чейин. Ошол себептүү жазуу иштерин кыйынчылык менен аткарып, багыт берүүгө жардамга муктаж болот. Тез эле манжалары чарчап калат. Ошондуктан көп чарчатпай, тажатпай, жаздырууга маани берүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, окутуу, жазуу, ойноону балага тез-тез алмаштырып, кезектештирип туруу зарыл. Бул жаштагы балдарда башкаларды тууроо, ошолорго окшошууга аракет кылуу абдан күчтүү болот. Ошол үчүн ата-эненин, мугалимдин өзүн алып жүрүү маданияты үлгүлүү болуусу зарыл. Бул мезгилдин артыкчылыгы бала башка курактагыларга салыштырмалуу мугалимдин талабын каяшасыз аткарат. Үй-бүлөдө ата-эне да, мектепте мугалим да бул артыкчылыкты туура, жакшы пайдаланса, баланын келечегине эң жакшы таасирин берет. 6-7 жаштагы балдардын кыйынчылыктарынын бир түрү бул бала дүйнөнү сезимдик таанып билүүдөн абстрактуу таанып билүүгө өтө баштайт. Өзгөчө 1-класстын окуучулары үчүн бул бир топ кыйынчылыктарды пайда кылат. Ошондуктан бир нерсени айтып түшүндүрүүдө сөзсүз түрдө балдарга көрсөтмөлүү, элестүү болуусу максатка ылайыктуу болот. Эгер бала мектепке келгенден баштап сабактан кыйнала баштаса, аны ата-эненин тарбиясынын кемчилиги деп түшүндүрүү керек. Эгер окуу, жазуудан кыйналганы менен ал үй-бүлөдө аракетчилдикке, эмгекти сүйүүгө, тырышчаактыкка, окууга кызыгууга, жоопкерчиликке тарбияланган болсо, анда мугалимдин устаттыгы менен билим алуудагы проблемаларын оңой эле чечип, окууга жетишип кетет. Демек, урматтуу ата-энелер, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кенже мектепти курак бул баланын личность, инсан катары калыптандыруунун жооптуу мезгили болуп саналат экен. Ал эми бул иштин негизги өбөлгөсү албетте биринчилерден болуп, акыл-эс, адеп-ахлак, эмгек, эстетикалык жана дене бой тарбиясынын билгичтик менен айкалыштырып алып баруу зарыл экендигин билели. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда өспүрүм курак 11 жаштан 15 жашка чейинки балдардын жаш курак өзгөчөлүктөрүнө токтолобуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.